аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Адам эмне үчүн өзгөрүш керек? Кээде жашоо өзү бизди жаңы жолго түртсө, кээде биз өзүбүз жаңы нерсеге умтулабыз, бирок дайыма эле өзгөрүү оңой болбойт. Бүгүн биз менен этнопсихолог жана коуч трансформатор Мундус Айбековна болот. Эмне үчүн өзгөрүш керек, эмнеден баштаган туура жана өзгөрүүгө эмне тоскоол болот деген бардык суроолордун тегерегинде жооп издейбиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач эле сизден сурагым келип аткан нерсе бул кайсы учурда адам өзгөрүүгө муктаж болот? Бул мындай кризиспи же жоготуу, ийгилик же эмне кайсы факторлор таасирин тийгизет? Арбаңыздар, ардактуу замандаштар. Өзгөрүүгө адам эки жол менен келет. Биринчиси бул кризис аркылуу келет. Экинчиси адам өзүнүн даярдыгы менен келет. Кайсы учурда адам кризис менен келет? Эгерде адамдын аң сезими төмөн болсо, ошол өзгөрүүгө жетүүгө, анда ал кризис менен келет. Анткени өзүнүн ички каалоолору, ички мүдөлөрү, бир мурунтан бала кезинде кыялданып койгон кыялдары анын көмүскө аң сезиминде программа болуп калганда, адамда аң сезим бар, анан көмүскө аң сезим бар. Ошо көмүскө аң сезимдеги программа кааласа, каалабаса дагы программаландыбы, ал ишке ашыш керек. А бирок ошону ишке ашырууга адам даяр болбой турганда, ал кризис аркылуу келет. Кайсы учурда адам аң сезимдүү түрдө келет өзгөрүүгө? Анын аң сезими өскөндө. Аң сезими кайсы учурда өсөт? Адам билим алганда. Бир эле академиялык билим эмес, өзүн өнүктүрүү билимдерин алганда. Өзүн өнүктүрүү билимдеринин булагы бул психология болуп эсептелет. Азыр психологиянын түрлөрү көп, аябай көп булактар бар. Этнопсихология, кванттык психология, азыр оюма келбей калды. Азыр психологиянын түрү көп да. Ошол булактардын ичинен ага кайсы булагы жагып атат? Кимдир бирөө кванттык психологиядан тез өнүгөт. Кимдир бирөө кадимки эле академиялык психологиядан тез өзүн таап чыгат. Кимдир бирөө этнопсихологиядан өзүн тез табат. Булагын таап алыш керек. Анан мындай өзгөрүү оңой болот. Өзгөрүүгө эмне үчүн муктаж адам? Мурункудай жашагысы келбей калат ал. Өзүн эле өзүнүн жашоо сапаты биринчиден сырткы таасир болот, экинчиден ички таасир болот. Ички таасир менен өзгөргөндө адам оңой жеңил өзгөрөт. Сырткы таасир менен өзгөргөндө, мисалы, бирөө машина алды, алда машина алгысы келди. Бирөө бир көп кабаттуу үй алды, алда алгысы келди. Бирок анын ал чыныгы каалоосу эмес болушу мүмкүн. Сырткы таасир менен өзгөргөндө адамдар көп адашат. Ошон үчүн айтышат мындай, курстан курс окудум, жыйынтык жок деп. Ички өзгөрүү менен өзгөргөндө адам мындай чыныгы өзгөрүүнү башталды деп эсептесек болот. Мындай кайсы учурда негизи өзгөрүүгө даяр эместигин белгилери кайсылар? Өзгөрүүгө даяр эместигин белгиси ден соолугунан биринчи белги болот. Ден соолугунан жабыркап баштайт. Бир оорулар чыгып баштайт, жөн эле бир анализ тапшырайын десе, кайсы бир оорулардын диагноздору коюлуп калат. Кээ бирөөнө мисалы рак деген диагноздор коюлат. Кээ бирөөнө болсо жеңил желпи, мисалы бооруң ооруйт, анан аялдык органдарыңан мындай оорулар бар деген. Биринчи белги бул ден соолуктан берет. Экинчи белги үй бүлө менен мамиле келишпестик болуп баштайт. Үчүнчү белги ишиңде калпыстыктар башталат. Мисалы, жетекчиң менен тил табышпайсың, же жумушуңан чыгып каласың, же иштеп акчаңды ала албай каласың, жана башка. Ушундай жолдор менен келгендер, булар кризис аркылуу келгендер.
Ошо өзгөрүүнү кантип башташ керек? Сиз айткандай ошо ал ички фактор болобу, сырткы фактор болобу, мындай кандай кадамдардан өтүш керек негизи? Мен өзүмдүн өзгөрүүмдү айтып кетейин. Студент кезимде 17 жашыман баштап мен мындай өз алдымча эле изденүүгө түштүм да. Баягы ата энемдин кучагынан чыгып көргөн эмесмин да 17 жашыма чейин. Анан Бишкекке келгенде эле таптакыр бир айталаада жалгыз калгандай сездим өзүмдү. Анан ошондо 3 багытты көрдүм. Биринчиси бул батыш өлкөлөрүнөн келген таасирлер. Адамдын укугу, аялдын укугу, баланын укугу деп либералдарга кошулуп, ошол чөйрөгө кошулушум керек экен. Эми мен студентмин да. Экинчи чөйрө бул диний чөйрө экен. Ошол кезде Чубак ажы жер төлөөлөрдө жана лекцияларын окуп баштаган. Элге аябай тааныла элек болчу, бирок лекцияларын жаңыдан окуп баштаган. Башат, Дилмүрөк деген уюмдар пайда болгон да, жаштар уюму. Аларга барып көрдүм. Анан үчүнчү агым бар экен, бул улуттук баалуулукту көздөгөн. Башкача айтканда, дүйнөлөшүүдө кыргыз өзүнүн жүзүн кантип сактап калыш керек, кыргыз өзүнүн үнүн кантип билдириш керек деп айтор кыргыздыгыңа басым жасалат экен. Мен жан дүйнөм ошо кыргыз баалуулугун тандады дагы Акшум Каркут деген жаштар уюму менен 10 жыл ыктыярчы болуп иштедим. Волонтер деп коебуз го, 10 жыл ыктыярчы болуп иштедим. Анан турмушка чыкканда бүт баары калды. Турмушка чыкканда өзгөчө кыздар баягы бүтүндөй кайын журттун программасы менен жашап калабыз го, бүтүндөй кайын журттун көрсөтмөсү менен, оту менен кирип күлү менен чыгып каласың да. Бирок менин көмүскө аң сезимиме баягы студент кезде 10 жыл жүрүп элге кызмат кылам, кыргызды дүйнөгө таанытам жана башка деген программалар көмүскө аң сезимиме түшүп калган да. Анан 7 жыл мен унутуп койдум өзүмдү, таптакыр жалаң эле тиричилик. Ошондо анан балабыз, эң кичүү балабыз 5-чи баламды төрөгөндө ал ооруп калды. Баспай калуу коркунучу 80%, басып кетүү мүмкүнчүлүгү 20%, эпилепсия, 2 оору аябай катуу кыйнады. Ошондо мен өзүмө келдим да. Так, эмне болуп атат менде? Менде ушундай кыялдар бар эмес беле? Андан санда эстеп койчумун да. Ошол кезде Гүлзат Мамытбек жаңы чыгып баштаган, тургыр кызым тура кой дегенчи. Ошон эле угуп берчүмүн кечке. Тургыр кызым тура кой деп эле кайра түрүп угуп берчүмүн. Ошондо менде ойгонуу башталды. Башкача айтканда, мен уулубуздун оорусу аркылуу, кризис аркылуу келдим. Минуста болгонум үчүн, өзүмдү унутуп койгонум үчүн, өзүм эмнени каалайм, эмнеге жетким келет, ага кандай кам көрүшүм керек, ага кандай аракет кылышым керек дегендерди аткарбаганым үчүн мен уулумдун ден соолугун гана жакшы кылып алайын. Ал үчүн мен өзүм менен иштешим керек экен. Ал үчүн психологиялык техникаларды так аткарышым керек экен деп эле өзүм менен иштеп атып, уулубуз айыккандан кийин анан баягы студент кезде мага программа болуп кирип, бирок унутулуп калган каалоолорум көтөрүлүп чыкты. Андан ары өнүктүрүп кеттим да. Анан ар бир адамдын ушундай жолу бар өздөрүнүн. Кимдир бирөө бизнесте банкрот болуп калат. Анан көбүнчө аялдардыкы мындай ажырашууда көп өзүн өзгөрүүгө алып келишет. Азыр мен өзүм дагы тыгыз иштешем да айымдар менен. 4 баласы менен күйөөсү таштап кетет, 5 баласы менен ажырашып кетет. Кээ бирөөнүн кайын журт үйүнөн чыгарып коет. Азыр мындай келиндерге көрсөтүлгөн зомбулуктар аябай күчөп кетти го. Ошондо адам экиге бөлүнөт, өзөгү бош, анан өзөгү бекем деп. Өзөгү бош адамдар чөгүүгө кетет. Башкача айтканда, арызданат, өзүн жертва кылып, өзүн курмандык кылып, кайын журтун жамандап, күйөөсүн жамандап эле жүрө берет. 10 жыл өтсө деле ошо нукта жүрө берет. Өзөгү бекем адам, өзөгү бекем эркекпи, аялбы, ал өнүгүүгө кетет. Демек, жашооңдо ушундай кырдаалда сен өзөгүң чечет да, бош болсо чөгүүгө кетесиң, бекем болсо өсүүгө кетесиң. Жанагы программа, көмүскө аң сезимдеги программа боюнча сурагым келип атат. Бул сөзсүз эле каалап жана жетпей калган нерсе болуш керекпи? Мисалы, ал кандай кризис менен келиши мүмкүн? Мисалы, ошо кыялданган жумушун иштеп атып, үй бүлөсүн деле алып кеткен учурлар болот же сөзсүз эле бул бир аткарылбай калган сөзсүз бир адамда программа чыгабы? Ооба. Биз көмүскө аң сезимдеги программа мындай иштейт да.
Мисалы биз аң сезимдүү түрдө каалайм каалабайм, жасайм жасабайм, кылам кылбайм деп иргеп ылгап турабыз да. Көмүскө аң сезимдеги программа аябай күчтүү эмоция менен орноп калат. Ал же терс программа болуп орнойт, же оң программа болуп орнойт. Экөө тең иштейт. Мисалы үчүн, анан ошо программаны биз унутуп калабыз. Ал эс тутумда калып калат көмүскө аң сезимде. Бирок ал эртеби кечпи ишке ашыш керек, ал чыгыш керек. Көмүскө аң сезимде программа кааласаң каалабасаң да ал жашооңдо ишке ашат. Эгер аны ишке ашырбасаң, ал сенин бала чакаңа өтүп кетет. Оңу дагы, терси дагы. Ошондуктан оң программаларды киргизип алсаң, сонунда ошо жаш кезиңде, бала кезиңде, ошон үчүн баардык мындай кыйынчылыктардын, жандын жарааттарынын тамыры бар балалыкка такалат. Балалыкка. Мисалы үчүн, бир эле оң эмес, терс программа дагы орноп калат. Мисалы, бир кыз, Тони Роббинстин, бул Америкадагы аябай күчтүү коуч Тони Роббинстин мисалына, бир кыз аябай сулуу, татынакай, ишкер айым, баарын бизнесинде жолго койгон, өзүнүн келбетинде да айып жок, билиминде да айып жок, бирок турмушка чыга албайт. Аны менен сүйлөшкөн жигиттер бир аз келет дагы эле, мамиле түзө албай эле кайра алыстап кетет. Анан ал Тони Роббинске барганда, ал жана коучинг аркылуу эмнени таап чыккан? Көрсө, кыз аябай сонун үй бүлөдө чоңойгон. Мындай балалыгында деле өтө олуттуу жарааттар жок да. Көрсө, анын кошунасы кызды уктатып атканда, кыз 5 жаш кезинде, апасы уктатып атканда, кошунасы аркасына бычак сайылып, канжалаган бойдон кирип келет. Күйөөм сайды, күйөөм өлтүргөн тат деп. Амба уйку соонун арасында көмүскө аң сезимге программа кайсы учурда жакшы кирет? Уйку соонун арасында же уктаардын алдында, эсмас абалда болосуң, альфа режим деп коет да. Ошол учурда, же болбосо эртең менен эрте, мээң таза кезде программа тез кирет көмүскө аң сезимге. Анан ал кыз ошо 5 жашында уйку соонун арасында жатканда мынтип бурулуп караганда, бычак сайылган, канжалаган, анан күйөө өлтүрдү, күйөө саят, күйөө бычактады деген программа кирип калган. Көмүскө аң билбейт ал. Көрсө, ошол программа, жигиттер сүйлөшөйүн деп келсе эле, күйөө бычак саят, күйөө өлтүрөт, күйөө канжалатат деген программа иштей берген. Качан көмүскө аң сезиминдеги программаны ошо терапия аркылуу алып салгандан кийин, ал кыз өзү каалаган, өзүнө тең, же тең-теңмен деп коет го, ошондой жигитке жолугуп турмушка чыккан. Көрдүңүзбү? Биз билбейбиз да, адам аң сезимдүү түрдө көмүскө аң сезиминде эмне программа бар экенин билбейт. Бул терапия учурунда билинет, психологиялык жактан алганда. Бул коучинг учурунда билинет, бул деген консультация учурунда билет. Муну адистер гана биле алат. Анткени сөздөрүнөн кармайбыз, белгилеринен, дене кыймылдарынан билинет. Ошолор аркылуу анан таап чыгабыз. Ошо сиз айтып аткан этнопсихология ыкмалары ушул трансформация процессинде кандай роль ойнойт? Этнопсихология деген бул улуттук тамыры, улуттук өзөккө барып такалып атпайбы? Мисалы, мен этнопсихолог катары кантип билем? Этнопсихолог катары мен күү терапиясы аркылуу билем. Көбүнчө. Менде күү терапиясы бар. Болгондо дагы Кенжебек Алдаярдын күүлөрү, комузчу күүчү. Анткени Кенжебек Алдаярдын чыгарган күүлөрү өзгөчө трансформациялык күүлөр. Тактап айтканда, адамдын аң сезимин, адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүүчү күүлөр да. Мисалы, көмүскө аң сезиминде терс программасы көп адамдар күү терапиясына кире алышпайт. Ага сүңгүп кире алышпайт. Жактырбайт, бир мээмди бир нерсе аралап аткандай болот дейт. Бир ийне менен бирөө сайгылап аткандай болот дейт. Анан терс программалар менен иштеп чыгабыз да, аларды тазалайбыз, кайра оң программаларды орнотобуз. Ошондон кийин анан ал күүнү жагымдуу уга баштайт. Ошондон мен көбүнчө күү аркылуу диагностика кылам. Ушул программалар менен иштөөдө негизи эле өзүн өзү өзгөртүүдө коуч менен мындай адам өзүнө өзү жардам бере алабы же сөзсүз эле коуч менен иштеш керекпи? Ооба, адам өзүнө өзү да жардам бере алат, бирок жол узак болот. Анткени ал билбейт да. Мисалы, адамдын эң жөнөкөй мен адис катары адамдын кабыл алуу стили бар да. Ал балким аудиал, ал балким кинестетик, ал балким визуал.
ошол кабыл алуу стилин билип алгандан кийин ошого жараша ыкмаларды берем. Аудиал болсо угуучу ыкмаларды көбүрөөк берем. Кинестетик болсо жазуу ыкмаларын көбүрөөк берем. Визуал болсо көрө турчу ыкмаларды көбүрөөк берем. Ошо менен ал тезирээк трансформация болот. Өзүн тааныбаган адам, өзүн билбеген адам жада калса, ал өзү эмнени ойлоп атканын билбейт. Кризистеги адам. Адам кризисте болгондо ушунчалык оор акыбалда болуп калат. Кээде минтет да адам. Мен мынтип эле ойлонуп атам, бирок карасам өзүм жөнүндө эчтеке ойлонбойт экен дейт. Ал ойлонот жалаң эле. Жумушу жөнүндө ойлонот, бала чакасы жөнүндө ойлонот, күйөөсү жөнүндө ойлонот. Бирок өзү эмнени каалайт? Өзү эмнени эңсеп атат? Эмне кийим кийгиси келип атат эң жөнөкөй. Бүгүн каяка баргысы келип атат? Ошо жөнүндө ойлоно албайт да. Аны ал кантип өзүнө жардам бере алат? Буга сөз адис керек. Адис менен иштешкендин өзгөчөлүгү өзү мисалы бир 3 жылда жете турчу жыйынтыкка адис менен 1 жылда жетет. Ошондо ага 1 жылда жеткен жыйынтык жакшыбы, же 3 жылда жеткен жыйынтык жакшыбы? Биринчиден убакыттан утат, экинчиден адам жалгыздыкта оңой менен өзгөрө албайт. Бул адам табияты ошондой. Мисалы, жөнөкөй эле элестетсеңиз, аябай сонун бренд кийимдерди кийгизип, ага ушундай сонун сулуулап турган токойго жалгыз коюп коюңузчу. Ага эмне кызыгы бар? Ошол кийимдин, ошол кооздуктун эмне кызыгы бар? Кызыгы жок. Токойго бир эле жеңил желпи кийим болсо, ыңгайлуу кийим болсо болду. Ошондой жасалгаланган адамды тойго алып келип койчу, же сценага чыгарып койчу бир жерге. Ал кандай ачылат, ал кандай гүлдөйт. Адам менен гана өнүгө алат да. Мындай жашоонун мыйзамдары өзү ушундай түзүлгөн бизде. Психологияда адам менен тез өнүгөт. Же группалык окууларда бирин-бири көрүп отуруп эле трансформация болуп калышат. Биринин көйгөйүн угуп, аны кантип жеңгенин, чечкенин ал көйгөйдү, аны кантип тапканын угуп отуруп эле трансформация болуп калат, өзгөрүп калат. Ошон үчүн адамга адам тез жыйынтык берет. Адам менен адамды баары бир байлап койгон да, жашоонун мындай муктаждыгы өзү ошондой. Жана сиз айтып аткандай мындай адам өзү жөнүндө ойлонбой калат деп атпайсызбы? Ушул сыяктуу дагы адам мындай өзгөрүш керек болуп атканын, кризисте экенин өзү кантип билсе болот? Жогоруда айткандай, көбүнчө мисалы кайсы учурда психологко кайрылышат. Бир мисалды айтып берейин. Чехиядан бир эже менен иштештим. Күйөөсү үйүнөн чыгып кеткен. Чехияда көп жылдан бери жашашат. Анан эже башы айланып эле өзүн жоготуп коет да. Анан тез жардам келип алып барышат, текшеришет, эчтеке жок. Бүт таптаза. Европада технология аябай жакшы өнүккөн да, укмуш изилдешет экен алар. Эмнеге баш айланат? Табышпайт, такыр табышпайт. Анан бул эже жок, менде бир нерсе мындай болбойт да, ден соолугумда эмес бул. Мен өзүмдө бир нерсе туура эмес болуп атат деп анан психологдорду издеп отуруп мага келген да. Ошондо диагностикада ал жок жашоосунда. Өзү жок. Анын организми эмне деп белги берип атат? Мисалы, Гүлжан болсо, Гүлжан, мен тирүүмүн, мени кара, мага көңүл бур, мен караганга муктажмын деп белги берип, баш айланганга чейин жеткирди. Алгачкы белгилер ошо ден соолук аркылуу берилет. Көбүнчө ден соолук мамиле аркылуу келишет. Мамиледе келишпестик болбой атса, мисалы, күйөөсү экөө сонун эле жашап жүрөт, же болбосо экөө аябай сонун мындай мээнеттенип жүрүп, аябай сонун үй курушту. Бала чаканын баары төрөлдү, анан балдар чоңоюп өзү менен өзү болуп кетти. Экөө эми тим эле сонун ынтымактуу жашайын деп атса, же аялы жаш күйөөгө тийип кетти, же күйөөсү жашай алалы болду. Эмне болот түгөйү? Ал сөзсүз кыйроого учурайт. Анын эмнеси кыйроого учурайт? Ишеними кыйроого учурайт. Анан ал адамга ишенбей калгандан кийин мен кимге ишенип жашашым керек дейт да. Ошондон анан изденүү башталат. Ар кимдин изденүүгө келген учуру ар кандай. Бирок эң негизги белгилери көбүнчө ден соолукта, мамиледе, анан акчада. Акчадан кысыла берет көп адамдар. Мисалы үчүн чоң акча тапса деле жукпашы мүмкүн, же болбосо карыз артынан карыз боло берет. Мисалы,
бул карызды алды, муну жапты, кайра алны жабам деп дагы бир кредит алды, анын өсүп кетти. Жакында эле бир келин келди мага, 10 жылдан бери улам бир карызга жабамдатып 800 000 бересе болуп кеттир. 800 000 сом. Эми бул аял үчүн оңой акча эмес да. Анан күйөөсүнө айтпайт экен ошону. Такыр айтпайт экен күйөөсүнө. Анан мен күйөөсүнө айтууну талап кылдым да консультация аркылуу. Анан тим эле өлүм менен барабар да, ал үчүн 800 000 сом бересеси бар экенин айтты. Айтты. Күйөөң урабы десем жок дейт. Колу тиеби десем жок дейт. Сени басынтабы десем жок, кемсинтеби десем жок. А эмнеге айтпайсың десем, ал мени өмүр бою басынтат. А бул жерде ал эмнеден жабырып катат? Өзүнүн менменсинүүсүн, өзүнүн текебердигин жеңе албайт. Күйөөсүнүн алдында ал 800 000 сом бересе болуп калган айтса, ал басынып калам, кемсинип калам деп. Ошону жеңе албай атат да. Анан коркуусу менен беттешти. Азыр бир терапия кылып берем. Андан кийин эмне өзгөрүү болот билбейм. Башкача айтканда, мына ден соолук, мамиле, акча. Көбүнчө ушул 3 фактор менен көп билинет, тез билинет. Ушу өзгөрүүнү каалап, өзүндө бир нерсе туура эмес болуп атканын, мындай туура кетпей атканын байкап, анан бирок ушундай адамдарга кандай кеңеш бересиз? Эмне кылыш керек алар? Биринчи кезек ал чечим кабыл алыш керек. Мен өзгөрөм деген чечим кабыл алыш керек. Адамды адам өзгөртө албайт. Бирок адамга адам таасир бере алат. Биз мисалы эксперттер, мисалы мен психолог катары адамга таасир бере алам. Сүйлөгөнүм аркылуу, жүрүм турумум, өзүмдүн жыйынтыктарым менен, менен иштешкен каармандарымдын жыйынтыктары менен мен адамдарга таасир бере алам. Ошол таасири аркылуу алар келип, ал процесс кандай жүргөнүн түшүнүп, биз эми түз эфирлер аркылуу түшүндүрөбүз да, өзүбүздүн блог аркылуу түшүндүрөбүз. Анан ал чечим кабыл алыш керек. Мен өзгөрөм деп. Мисалы, ал психологко келгенге чейин же эксперт менен иштешкенге чейин эң жөнөкөй кадамдар бүгүн тишин оң кол менен жууп жүрсө, эртеңден баштап өзгөрөм деген чечим кабыл алды, сол кол менен жууп башта. Ушундай жөнөкөй кадамдан баштап. Күнүгө сол кол менен тишиңди жууп башта. Бүгүн жумушка сен мисалы чүй менен барып жүрсөң, бир автобуска 118 автобуска түшүп алып, эртең сен жибек жол менен кетчү автобуска түшүп бар. Ушундай. Демек, майда өзгөрүүлөрдү кылыш керек. Ооба, кылыш керек. Бирок муну көп адамдар өз алдынча кылбайт. Биз деле мисалы курстарыбызда ушундай эле жөнөкөй тапшырманы беребиз. Жөнөкөй. Эртеңден баштап тишиңди сол колуң менен жууп башта. Эртең жумушуңа башка жол менен барып башта деген сыяктуу эң жөнөкөй курстарыбыз, эң биринчи, эң алгачкы курстарыбыз эң жөнөкөй, мисалы меники. Ушундай кадамдардан башталат. Бул кантип иштейт, мисалы, кандайча таасирин тийгизиши мүмкүн? Мээнин иштөө функциясында өзгөрүү болот. Анткени биздин мээде нейрондор бар да, нейрондор башкарат да, ошо нейрондор өзгөрөт. Мээнин иштөө функциясында нейрондор өзгөргөндө анан мээ жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп баштайт жашоосунда. Башкача карап баштайт, ошол. Ошол эле жашоосуна такыр башкача көз караш менен карап баштайт. Мурун жалаң эле оң жагынан карап баштаса, оң жагын билет да, жаттап бүттү. Сол кол менен тишин жууп баштаганда ал сол жагынан карап баштайт да, мындайча айтканда. Сол жагынан такыр башка мүмкүнчүлүктү көрөт. Демек, адамдар ушундай кадамдарды, майда эле нерселерди өзгөртүп башташ керек, дагы эмнелерди кылыш керек? Адат. Адамды өзгөртүүчү эң негизги курал бул адат. Өзүнө жаңы адаттарды киргизиш керек. Мисалы, биз адаттарды 4 эмеге бөлөбүз да, сферага. Биринчиси бул калыптанып калган. Өзү да жакшы көрөт, ошону да аябай жакшы жасаган адаттар. Бул демек адамда калыптанып бүттү. Мисалы, сен тамакты аябай жакшы жасайсың деп коелу. Бүттү. Сен ушу тамак жасаганды үйрөнүүнүн кереги жок сага. Сен турган жериңен кайсы тамакты кааласаң, өзүңдүн рецепттериңди жаратып, укмуш даамдуу тамакты жасай каласың. А бирок ал сен жашооңду өзгөрттү, ушинтип даамдуу тамак жасай бергениң. Анда демек сен башка жагын карап көрүшүң керек. А балким сен комузду абдан жакшы чертесиң. Бирок ага маани бербейсиң. Аябай жакшы чертесиң, аябай комуз чертип ырдасаң баары суктанат. Той топурда сени комуз чертип ырдап берчи дешет баарычы. Бирок сен ага маани бербейсиң. Баягы тамагыңды эле жасап жүргөнсүң да. Анда сен комуз чертип ырдап башта.
жөн эле акысыз эле. Биринчи баардык нерсе акысыз, бекерден башталат. Анткени ал көнүш керек, адаптация болуш керек, ошону өзүнө кабыл алыш керек. Анан аны эмне кылат? Аны бирөө тоюна чакырат. Ал тоюна жөн чакырбайт, акчасын берип чакырат. Ошентип жан дүйнөсү да каалага киреше да кире турган башка жолун табат. Мисалы да. Анан кадимки адамдарда таңкы адаттар сөзсүз болот. Эртең менен суу іч. Мисалы, эртең менен тура калып эле көзүңдү ушалап эптеп бети башың жууп эле жумушка кетип жүрсөң, эртең 15 мүнөт эрте тур. Могу кружкага жылуу суу куюп, ушуга өзүңдүн бүгүнкү күнүңө ойгонгонуң үчүн эле, жөн эле тирүү ойгонгонуң үчүн ыраазычылык айтып, ушу сууну ич башта бүгүн. Ушундай жөнөкөй адаттардан башталат. Көбүнчө ошо адаттар аркылуу анан биз өзгөрүүлөргө үзгүлтүксүз, бирок үзгүлтүксүз кылыш керек. Ошо үзгүлтүксүз кылуу аркылуу анан мисалы үчүн баракты мындай бүктөсөк, бир эле бүктөп койсок, көп деле изи түшпөйт. Аны улам монтип бүктөй берсең, тим эле айрылып кеткенде ол изи түшүп калат го. Нейрондор дагы ошондой. Нейрондор бизде бул адатты бүгүн кылдыңбы, анан ушуну үзгүлтүксүз кыла бердиңби, жаңы нейрон пайда болот. Анан ошол нейрон сага жашоодогу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келип берет, тартат. Мисалы үчүн сен күнүгө кубануу менен баштасаң күнүңдү, сага кубана турчу жагдайлар түзүлүп баштайт. Сен кубана турчу окуялар сени курчап баштайт. Ушундай ыкмалар менен анан өзгөрүүлөр башталат. Демек, ошо адаттардын 4 сферасын баарын айттыңыз, Биринчиси жана калыптанган адат, экинчиси өзү каалабайт, жасагысы да келбейт. Демек, мындай адаттарды жасабаш керек, кылбаш керек. Мисалы үчүн, бирөө айтат, аябай салатты жакшы жасайт экен. Бирок баары той кылса эле, ай келип салат жасап бер деп эле чакыра беришет. Бирок эч ким ыраазычылык айтпайт. Аны кылгысы да келбейт, бирок айласы жок кылып жүрөт. Демек, мындай адаттарды токтотуу керек. Өзү каалабай эле кылып жүргөн адаттарды токтотуу. Үчүнчүсү, өзү каалап, бирок жасабай жүргөн адаттар. Же бир өнөрлөр. Мисалы, машина айдаганды билбейт, бирок машина айдаганды үйрөнгүсү келип жүрөт. Демек, анда машина айдаганды үйрөнүп башта. Айдоочулук күбөлүктү алуу курстарына тапшыр. Ушундай чечимдер керек да. Чечимдер аркылуу ушундай адаттарды ичке ашырып, калыптандырып башташ керек. Анан 4-үнчүсү, сен аябай сонун кыласың, бирок көңүл бурбаган адаттар. Негизи күчтүү жак ушул жакта катылган. Мисалы үчүн, мен башына бала күнүмөн сүйлөйм да, бала күнүмөн. Анткени атам китепти аябай жакшы окучу, атам укмуш сөзмөр, апам жамакчы. Анан мектепте башталгыч класстан эле жана кыргыз адабияттагы, тарыхтагы темаларды мугалим мага тапшырма берип койчу. Мен аны окуп, анан классыма айтып берчүмүн. Класс мага көнүп калганда, мугалим айтканга караганда менин айтып бергенимди жакшы кабыл алышчу. Ошол адатымды, мисалы, мен колдонбой жүрдүм канча жыл, колдонгон жокмун. Кийин онлайн чыкканда, онлайн аркылуу этнопсихологияга келгенде, бул менин көрсө күчтүү жагым экен болгону баалабаптырмын. Анан азыр жолдошум деле айтып берет, сага оңой да эмне иштеген. Адамдар менен сүйлөшүп отуруп акча таба бересиң деп жолдошум автобус айдайт да. Ал эртең менен таңкы 3:30 туруп кетет, түнкү 10 келет. Кечки адамдар ташыйт, күндүн ысыгына, суугуна карабай. Сенки жырга, сен сүйлөп отуруп акча табасың дейт да. Көрдүңөрбү? Бул сүйлөгөн менин күчтүү жагым болгон, бирок көңүл бурган эмесмин. Качан мен ушуну көңүл буруп өнүктүргөндө, менин жан дүйнөм дагы тынчтыкта болду, өзүм дагы кубанам. Сүйлөө аркылуу адамдар дагы таасирленет. Ал аркылуу билим бөлүшөм, тажрыйба бөлүшөм. Ал аркылуу мен өзүмдүн рызкымды да таап жеп жатам. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Ошо эфир соңунда кыскача айтып койсоңуз, демек, ушул өзгөрүш керек болуп, бирок өзгөрбөй аткан адамдар үй бүлөсүнө, коомго кандай таасир тийгизет? Ал өзгөрсө кандай болмок? Эмне үчүн өзгөрүш керек? Ошону жыйынтыктап айтып койсоңуз. Өзгөрүүгө муктаж болуп, бирок өзгөрбөй жаткан адамдар бул тирүүнүн өлүгү.
Анткени адам жаңы тепкичке көтөрүлүү менен, аң сезимин өстүрүү менен, дайыма жаңы билимдерди алып жаңыланып туруу менен адамда бир жерде токтоп туруп калган суу сазга айлангандай эле адам да тирүүнүн өлүгүнө гана айланып калат. Өзгөргөн адам, өскөн адам биринчи кезек өзүнө салым кошот. Анткени ал сапаттуу ойлонот биринчи кезек. Экинчи кезек сапаттуу сүйлөйт. Үчүнчү кезек ал сапаттуу тамактанат. Мындай адам үй бүлөсүн да сапаттуу жашоого үндөйт. Сапаттуу үй бүлө улуттук генофондду чыңдайт. Улуттук генофондко салым кошот. Качан Кыргызстанда өзөктүү эл кыргызбыз да, качан өзөктүү эл күчтүү, кубаттуу болсо Кыргызстан дагы тез өнүгүп өсөт. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз адам эмне үчүн өзгөрүүгө муктаж, ал кандай болуш керектиги тууралуу, мааниси тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда этнопсихолог жана коуч-трансформатор Кумундуз Сайбековна болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.